Соорутуучу Кудай. 16-сентябрь. Мен силерге бир аксакал тууралуу айтып бергим келди. Ал аксакал сыйынууну абдан сүйгөн жана көп сыйынган адам эле. Ал өзү да көп сыйынчу жана анын үй бүлөсү бул жагынан ага окшош болчу. Уулун да сыйынууну сүйүүгө тарбиялаган. Ал уулу болсо өз кезегинде өзүнүн уулуна өткөрүп берген. Бир күнү аксакал небересине кайрылган. Балам, сен кыйналганда сыйынасыңбы? Адегенде бул суроо небересине анча деле маанилүү эместей көрүндү. Бирок аксакал жоопту күтүп туруп калды. Ошондо небереси чоң атасы сөздү абдан маанилүү нерсеге буруп жатканын түшүндү. Албетте, деди ал, менде болгон бардык жакшы нерселер үчүн Кудайга рахмат айтам. Бирок мен Кудайдан кандайдыр бир конкреттүү жардам сурап тиленип көргөн эмесмин. Мени укчу балам, деди чоң ата. Кандайдыр бир өзгөчө муктаждыктар үчүн сыйынууну үйрөнгөн күн, сыйынуунун канчалык күчкө ээ экендигин үйрөнгөн күн болот. Ошол жолку сүйлөшүү неберенин жүрөгүндө сыйынууга карата чоң отту тутантты. Анан ал ошол күндөн тартып жан дили менен: Теңир, мени бул дүйнөдө сенин эркиңди аткара алгыдай кыла көр деген өзгөчө сыйынуу менен сыйынып баштады.